Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Бүгүн биз силер менен технология сабагынын 4-чейректин 1-сабагы менен таанышабыз. Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан. Эмгек кылуу менен биз өз максаттарыбызга жана ийгиликтерибизге жете алабыз, балдар. Ошондуктан эмгек кылуу биздин жашообузда чоң мааниге ээ. Келгиле достор, темабызга кайрылсак. Бул бөлүмдө силер турак жайдын тарыхый, байланыштары жана табигый жана илимий негиздери жөнүндө алгачкы түшүнүктөргө ээ болосуңар. Турак жай бул адамдар же жаныбарлар дайыма жердеген үй, курулуш, орун болуп эсептелинет. Турак жай адатта жагымсыз аба ырайынан коргонуу, уктоо, тукум калтыруу, эс алуу жана башкалар үчүн кызмат кылат. Куштар өз балапандарын чыгарыш үчүн уяларын салышат. Сүт эмүүчүлөр үңкүрлөрдө жашашат же жерде ийиндерин казышат. Ошондой эле курт кумурскалар жана арылар жашоо, тукум өстүрүү үчүн уяларды куруп, коомдошкон жашоолорун өткөрүшөт. Кадимки архитекторлор сыяктуу эле курулуш процессине турак жайын ыңгайлаштырууга кылдат, чебер мамиле кылган жаныбарлар кездешет. Келгиле достор, анда ушундай жаныбарлардын турак жайлары менен таанышабыз. Мисалы, арылар же кагаз арылары. Арылар балын сактоо жана тукумун өстүрүү үчүн мом уяларын курууда мыкты билермандар болуп эсептелинет. Кагаз арылар көпчүлүк арылар сыяктуу эле уя салышпай, башкалардын уяларын ээлеп алууну артык көрүшкөнү менен ошол эле убакытта алар майдаланган өсүмдүктөрдөн, жыгачтардан же сабактардан, өзүнүн чайырынын, шилекейинин жана жибек жибинин жардамы менен назик жана көркөм уя салышат. Айрым түрлөрү баткакты пайдаланышат. Уясынын ичинде бал челектин ичиндеги арылардыкындай эле тор уячалар бар. Уянын сыртында өзүнүн мүнөздүү бөтөнчөлүгү бар кагаз жибек пиланын ичинде жүрүшөт. Уянын бутачасы бактын бутагына бекитилет. Арылар уясынын тегерегине кумурскаларга жумурткаларын уурдатып жибербеш үчүн арыларды жолотпоочу өзгөчө жыттарын чачышат. Уяларын жашыруун жерге курушат. Биз таанышуучу кийинки турак жай кумурскалардын турак жайлары. Кумурскалар жер астындагы өз колониясы үчүн кыска убакыт ичинде турак жай курууга жөндөмдүү болгон мыкты куруучулар болуп эсептелинет. Кийинки турак жай термиттердин турак жайлары. Термиттер кумурскаларга окшош жандыктар. Австралиянын түндүк райондорундагы киши барбаган жерлеринде бийиктиги 10 метрге чейинки термитниктерди куруу менен барып турган мыкты архитектуралык талантты көрсөтүшөт. Аны баткактан, өздөрү иштеп чыгарган чоподон, шилекейлеринин жана өз тезектеринен курушат. Бул курулмалар ойлонулган желдетүү системасы жана температураны туура жөнгө салып туруучу түндүктөн түштүккө жайгаштырылган туннелдер менен жабдылган. Кийинки турак жай кемчеттер курган дамбалар болуп эсептелет. Кемчеттер суунун нугун тосууга жөндөмдүү болгон дамбалардын жана өздөрү үчүн көлмөлөрдү жасоонун мыкты куруучулар болуп саналат. Бутактардан жана баткактан жасалган мындай турак жайында кемчеттерге жылуу жана эч нерседен батырланбай жашай берүүгө болот. Кийинки турак жай бизге таанымал болгон чабалекейдин уясы. Чабалекейлер бактардын, түркүктөрдүн баш жагына чөйчөкчөлөрүн куруу үчүн баткакты же кыкты пайдаланышат. Ал жерде уялары күнгө кургап, натыйжада тукумун өстүрүү үчүн бекем турак жай даяр болот. Уяга шамал тийбейт, аба ырайы кандай болсо да жашоо үчүн жарактуу турак жай. Чабалекейлердин көпчүлүк түрү уя салуу үчүн
баткакты жана шилекейин пайдаланышат. Алар уяларын турак жайларга жакын жерлерге колониялар менен курушат. Достор, силер жандыктардын турак жайлары менен таанышып алдыңарбы? Силерге кайсыл жаныбардын уясы жакты? Азаматсыңар. Анда биз сабагыбызда жыйынтыктасак жана үйгө берилүүчү тапшырманы алсаңар. Үй тапшырмасы. Окуу китебиңердин 94-бетиндеги таблицаны толтуруп жана ушул эле беттеги 4 суроого жооп таап жазып жөнөткүлө. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнгө чейин. Саламатта тургула.